Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ошондой эле жалпы спорт күйөрмандары. Назарыңыздарда Спорт Тайм көрсөтүүсү, кызматыңыздарда Гүлзада Жолдошова. Бүгүнкү чыгарылышыбызга биз Жаатуу Федерациясынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Анда эмесе алгач сиздерге ушул биздин меймандарыбызды тааныштырып өтөйүн. Андрей Карлар, эл аралык эксперт. Ошондой эле Зайырбек Бердибаев, Жаатуу курама командасынын ага машыктыруучусу. Асель Шарбекова, Жаатуу курама командасынын алдыңкы спортчусу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Маанайыңыз жакшы. Жаңыдан эле ушул атайын бир семинар болуп өтүптүр. Эмне жөнүндө болду? Ошол семинарга токтоло кетсеңиздер алгач. Семинарыбыз Жаатуу Федерациясынын, Кыргызстандын Жаатуу Федерациясынын абалы, развитиясы алдыңкы ошол боюнча бүткүл жаа боюнча биздин федерациябыздын состояниясын полный анализ кылганы бизге ушул жөндө болду. Федерация кандай иш жүргүзүш керек, кандай акыбалда ушунун анализдери жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Бүткүл дүйнө боюнча жаа жөнүндө ал кайсыл абалда турат, биз ушуну менен салыштырмалуу ушул жөнүндө сөз болду. Кийинки суроомдо ушул алыстан Голландиядан келген мейманыбызга узаткым келип турат. Сиздин ушул Кыргызстанга келгениңизге бир нече күн болуптур. Ушул айдын аягына чейин сиздин визитиңиз уланат экен, иш сапарыңыз. Кандай иштер пландалып жатат? Планы у нас четко записаны. Вот послезавтра заканчивается первый мой визит, а потом еще планируем еще 2 визита, правда покороче. На этот раз был на 2 недели, потом будет на 12 дней, потом еще на недельку. И мы будем зарабатывать целый план, проект мы будем это называть, где мы будем работать, собственно, на развитие лучного спорта в Киргизстане. Киргизстан находится на путь развития, будем говорить, в нашем спорте. И хочется всем, чтобы спорт участвовал на достойном уровне, это значит на самом высоком уровне. В частности, чтобы участвовал Киргизстан в нашем виде спорта на Олимпийских играх. И это, я думаю, возможно, но все требует времени. Это не за год можно поднять уровень. Но это требует упорная работа с поддержкой с разных сторон. Ну, мы оптимисты, мы будем говорить. Эми Андрей Карлар жаңы эле белгилеп өттү, ошо Олимпиада оюндарына дагы кандай машыгыш керек, ошол боюнча дагы көп баягы окутууларды жүргүзүп атабыз депчи. Анан буга чейин ошол сиздердин федерацияңардан 2 ай мурун бул жака өкүлдөр келип, ошол айтып кетишти эле да, ошол Азия оюндарына, ошондой эле Олимпиада оюндарына кызуу даярдык көрүп жатабыз депчи. Ошол беделдүү таймаштардын бири ошол август айында болуп өттү. Анда биздин спортчуларыбыз дагы барып келишти. Алардын көрсөткүчтөрүнө токтоло кетсеңиз. Бизден биринчи жолу ушул Азия оюндарына 3 спортсмен кызыбыз, 1 спортсмен балабыз барды. Ушунда 4 спортсмен барды Кыргызстандын атынан. 2 тренер бардык. Айта кеткенде биринчи жолу баргандыктан көп спортсмендерибиз биринчи жолу ушундай чоң международный арена эмеде таймаштарда катышты, ушу мелдештерде. Анын ичинен мөрдө Асель деген кызыбыз да барды. Ал болсо айтканда биринчи жолу баргандыктан алар деген результаттары эми өзүнө жараштуу эле болду. Жакшы эле результаттар көрсөттү. Бизден эң жаш болуп Айтурган деген кызыбыз барды. 2003-жылы ушунда 14 кызыбыз барды. Эң жаш спортчу болуп Кыргызстандын атынан деле бар десем болот. Ал деген жакшы результаттарды көрсөттү. Өзүнө жашына карабастан ал 100 кыздын арасынан 34-чү болуп чыкты. Биз эми өзүбүздүн жүргүзгөн анализдерибиз боюнча биз эми акырындан федерациябыз, спорту акырындан өйдөгөнүбөздөй акырындан өсүп келатабыз. Кудайым буйруса ушу Олимпиадага даярданып, ушу Олимпиадага жолдомо отконго аракет кылабыз. Сиз кошумчалап кетсеңиз, сиздин көрсөткүчтөрүңүз кандай болду?
Меники ошо аялдардын арасында 66 аялдардын арасынан 17-орун болдум. Менден кийинки эле ошо Маматкул Айтурган келечектин ошо мыкты кыздарынын бири болот. Менин результатым кандай? Жакшы эле. Биринчи жолу команда менен чыктык, микс эркек аял киши болуп кошулуп жаатышат. Анан кийин аялдар командасы болуп чыктык Кытай өлкөсү менен. Жакшы. Ошол команда менен чыгып атканда мен биринчи жолу чыгып ушундай жакшы абал менен барып келдим. Жакты. Биз үчүнчү кызыбыз эле кичине жаш болуп, кичине жаштыкты жазат. Ал нерсени да өтүш керек. Ал нерсени да көрүш керек. Ошо эмки Олимпиадага, эмки чемпионат Азияга мындай нерсе кайта алынбаш үчүн мындай өтүш керек да. Сиздин оюңуз боюнча эмне жетишкен жок? Биздин спортчуларга колдоо, балким тажрыйба. Көбүрөөк мелдештерге чыгыш керек. Чоң спортто бул жаатуу боюнча, кыскача айтканда, жаатуу боюнча буда группа менен бөлүнбөйт. Бардык аялдар 66-100 аялы барды бир эле гана медальга таймашат. Ошондуктан бүт эле спорт менен салыштырганда болбойт. Бул жакта көбүрөөк внимание психологический жагынан көңүл буруш керек. Көп мелдештерге чыгарыш керек да. Канчалык көп мелдешке чыкса, ошончолук опыт, бесценный опыт. Андрей Корлар мырза, ушул биздин спортчулардын деңгээлин кандай баамдап жатасыз? Я оценяю очень хорошо. Я знал заранее, что у вас не сотни спортсменов пока занимаются нашим спортом, но я видел, я смотрел, как они тренируют, как они стреляют, и я вижу, что спорт, не скажешь, что спорт развивается только. То есть наш киргизских спортсменов в нашем виде спорта пока очень мало, но те, которые стреляют, я вижу, имеют очень хорошее основание. Видимо, тренера сделали свое дело хорошо здесь тоже. Но для будущих больших результатов на больших аренах надо, чтобы было больше спортсменов, которые занимались. Потому что у нас сейчас хорошо, что от нас спортсменка хорошо показывает, но надо, чтобы их больше было. Конкуренция. И конкуренция должна быть. Биздин ошол спортчуларды чет жактарга барып атайын машооларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр барбы федерацияда? Азырынча ошол менен ошо эксперт господинибиз менен сүйлөшүп, канчалык чыгыш керек, бир жылда канча мелдешке чыгыш керек деп ошолорду санаштырып атабыз. Статистикалык боюнча канча мээнет кетет да. Эксперт өзү айтып атат, мурдакыда келген кишилер да айтып атат, тренерлердин уровени жогоруда турат. Спортсмендердин эмгекчилиги да жогоруда турат. Бул жакта соревнованияга эле чыгыш керек. Көп таймаштарга барып, байкы тажрыйба алуу зарыл. Эми бул жаатуу биз мына көчмөндөр оюндарында деле салтуу жаа мелдеши болуп өттү. Негизи бул биздин кыргыз элибиздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан бул салтуу оюн десек да болот. Бул баягы биздин түпкүрүбүздө бар нерсе да. Аны алып кетиши биз үчүн андай деле оорчулук жаратпаса керек. Сиздин оюңуз бул боюнча? Менин оюмча ар бир кыргыз эли, ар бир ушу сиз айткандай эле ата тегибизден баштап кимден сурабасаң кички кезинен баштап жааткан. Азыр биздин убакта деле кички кезде жааткан, мисалы оюн сыяктуу элгери ата бабаларыбызды алып келгенде алар аңчылыкка чыгышкан жаа менен бул курал жарак болуп эсептелип, мынтип алып келсе бул кыргыздын спорту десек болот да жаатканчы. Ар ким адам мисалы үчүн башка спорттор менен кылбаса да, кички кезинде билбесе да, бирок жаны баары атып көрүшкөн да. Бул кыргыздын спорту, бул деген ислам дининде сүннөт деп коет, жааткан. Менин оюмча ушу Кыргызстанда бул спорт акырындан өнүгүп келатат, бара-бара Кудай буйруса алдыңкы спорттордун биринен болот го дейм да.
Биз да тилектешпиз. Себеби чындыгында ошол сиздердин федерациянын түзүлгөнүнө аз гана убакыт болду, бирок ошого карабастан баягы спортчулар дагы көбөйүп, жакшы бир ийгиликтерди жаратып атат деген ишеничтебиз. Анан эми ошол машыгуулар кандай жүрүүдө? Баягы эми жаатуу, кооптуу да. Ошол боюнча бизге, сиздерге ошол көмөк көрсөткөндөр барбы? Мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлүп жатат? Албетте мамлекет тарабынан колдоо болот, ар дайым эле болот, жакшы болот. Кудай буйруса федерациядан болот, ушуну айтып кетсек азыр. Бизде ошо эмебизге байланыштуу жайында атабыз Алтай эшикте бизде негизи 70 метр жаатыш керек да. Анан кышында болсо залга кирип калабыз 18 метр атабыз. Бул зимний, летний деп, кышкы, жайкы деп бөлүнөт. Анан ушу көп өлкөлөрдө чоң международный оюндарга, турнирлер болгондо алар 70 метр атып, ушу азыр бизде олимпийский дистанция деп коет, 70 плюс 70 деген. Ушу көбүнчө 70 атышат да азыр. Анан ушу биз кышында 6 ай почти жай 70 метр ата албай калганыбыздан ушул жерден да бизде кичине минустар бар. Поддержка Кудай буйруса жакшы, ушул 70 метрди ушу кышында атып калсак, бир гана ушундай бир условиялар болуп калса, бизге аябай, мен ойлойм, мен уверенмин, даже ушу биздин да спортсмендер мындан жакшы, мындан да астыга жылышып, аябай жакшы результаттар көрсөтүшөт да. Баягы үстүбүздөгү жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталгандан себеби ошол аймактарда көп спорттук иш-чаралар өткөрүлүп жатат да. Анан ошол сиздер дагы ушул жылдын аягына чейин ошол аймактарда бир кандайдыр бир турнирлерди өткөрөйүн деген ойлоруңар барбы? Бизде турнирлерден биз ай сайын федерациябыздын ичибизде турнир болот, федерациянын ичинде ар бир ай сайын биз турнирлерди өткөрөбүз. Ар бир балдарга медалдарды берип, белектерди берип, ушундай болот. Эми бизде боло турган турнирлерден азыр эме жок, Кыргызстандын ичинде турнир. Кудай буйруса. Эми аракет кылабыз, бизде спонсорлор болот, ошо өзүбүздүн федерациябыздын жаңыл эжебиз, Элнур эжелерибиз, ошо президент, вице-президент федерациялар, алар аябай колдоп бизди анан ушу турнирлерди өткөрүп берет. Ушу Кудай буйруса, может астыда өткөрүп беришет. Ал эми ушул спортчуларды үйрөткөн мектептер азырынча региондордо жок, бир гана ушул Бишкек шаарында, Борборозда, Бишкек шаарында, бирок алдыңкы ойдо ушул жылда биз ойлоп атабыз, ушу региондорго да ачайлы деген ойлорубуз бар. Азыр октябрь айынан баштап Кыргызстанда дагы 5 мектеп ачайлы деп атабыз. Билимкана, школа билимкана деген бар мектептери. Ошол мектептерде 5 мектепти ачайлы деп атабыз. Ошо федерация менен ушунун үстүндө иштеп атышат. Азыр жаңы 5 мектеп ачайлы деп атабыз. Андан тышкары дагы биз өнүгүп супара мектептери болуп атат. Азыр кылып аткан ошо да билимканада кылып атабыз. Андан тышкары ошо да 5 мектеп. Кудай буйруса ушул жылдын аягына чейин дагы региондордон 1-2 регионубуздан, областтарыбыздан атышат деген ой бар. Рахмат. Кийинки суроомду Асель сизге узатайын деп турам. Ошол канча убакыттан бери жаа менен машыгасыз? 10 жыл болду. 10 жыл, 11 жыл. Негизи ошол канча жаштан баштап жаа менен машыга баштаса болот? Дүйнөзүм өзүнүкү 10 жаштан. Ошо нормасы 10 жаштан баштап машыккан жакшы болот. Профессионально. Мындай любительский кээ-биркилер болот, башка спорттон травма алып калып, өз максатына жетпей калган, ошо жаага да келип иштеп кетсе болот да. Бул жактан арыза көрсөт. Бул возрасттын ограничениясы жок. Ден соолугуң пайда болсо, бар болсо болду. Иштей бересиң, жаата бересиң. Күнүңкүс мээнетин көрсөтсө, өзүнүн жемин алат. Ошол эле учурда жаштын да чеги жок, Жаштын да чеги жок. Главное ден соолук. Ушул 10 жыл аралыгында кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз? Менки эл аралык турнирлери, ал жактан албетте финалга кирем, 1-2, минимум 3 орун алып калам. Жакшы ийгиликтер жакшы болот. Эми азырынча биз ушу федерация менен аябай иштегенибиз не только эл аралык турнирлер эмес, а именно даңазылуу чоң соревнованияга чыгыш керек да. Ошо Олимпиада цель, Азия Олимпиада ошолордон. Анын жөн эле бир эле гана медаль менен эмес, командага чыкканга аракет кылып атабыз да. Ошол максатыбыз азырынча.
Меники эл аралык турнир менен турат. Чемпионат республика, эл аралык. Кыздар менен балдардын айырмасы эмнеде болот? Машыгууда. Бирдей эле эркек балдардын жаалары оорураак болот. Анан эркек балдардыкы бизики аял кишилердики эң аз деген 66 эң аз болуп туруп 120-га чейин чыгып кетет конкуренция. Эркектердики болсо эң аз деген 80ден 250 ушу 260-тан ашат. Бул жаныкы да азыр айтып кетейин дедим эле, ушу количествосын катышып, машыгып, күрөшүп аткандарынан ушундай көп болгону жаны мен эмнесин жакшы көрөм. Медаль утсаң, буну бир кылымга эсте калат. Элдин баары жаттайт. Ошол жанын спортчулар бул деген мынчанчы жылдын чемпион мери. То есть бизде группа менен бөлүнбөйт. Бир аласың, тарыхка киресиң, өзүң мээнетиңди көрсөтөсүң. Эмнеси менен арбады ушул спорттун түрү сизде? Бул жакта чыр деген нерсе жок. Башка спортто болсо судьялар заслуживать этип коет. Ушундай проблемалар көп болот. Жаада болсо андай жок. Бул өзүң күчүң жасайсың. Өзүң чыгасың. Балким бар бирок ал мындай аябай майда бир нюанстар болуп кетиши мүмкүн. Жанын чындыгы менен жагатма. Чындыгы менен анан кийин тренер менен спортсмен контакты жок иштейт. Малоконтактный. Аристократический вид спорта да, ошо тарыхтын биздин ата бабаларыбызда жаатат деп ошонусу менен жактырам. Көп мактай турчу жерлери аябай көп. Мен ушуну жакшы көргөн үчүн положительный жакшы стороналар барын билем да. Айтып берсем дагы көп айта алам. Эми спорттун аябай көп да түрлөрүчү. Ар бир спорт өзүнчө бир уникалдуулукка ээ да. Анан ошол спорттун ар бир түрү адамдагы кандайдыр бир мүнөздү тарбиялайт да. Ал эми жаа кандай сизге таасир этти? Тартип, орусча айтканда сдержанность, чёткость. Так болот, сдержанный, анан аябай внимательность көп болот. Жанын ар бир шурупун, сабырдык, жанын ар бир запчастьын карап турушат, внимательность. Анан ден соолукка карашы бели түз, күчтүү, психологически спокойный, сабыр. Ден соолукка жараша жүрөккө да жакшы. Бул башка спорттокулар жүрөккө кээ биркилер болот, зыян келтириши мүмкүн да. Бул спортто болсо жок, андай жок. Наоборот, жүрөктүн мышцасын равномерно, плавно иштеттирет да. Жакшы, рахмат. Эми кийинки суроомду Андрей мырзага бергим келип турат. Өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз. Я начал стрелять, когда мне было уже за 40 лет, поэтому я могу сказать, что я не выступал на самом высоком уровне. Но меня теперь называют экспертом, а для себя я говорю, кто такой эксперт? Эксперт, который все знает, но который сам не стреляет. Это подходит немножко к реальности. Но как я начал в 40 лет, так что я не перестал стрелять. Я до сих пор стреляю. Этот спорт меня захватил, и с большим удовольствием занимаюсь сам. Ну, со временем я перешел на тренерскую работу, и до сих пор я тренирую молодых людей, и это тоже дает большое удовольствие. И, приходилось мне уже не раз ездить за границу, чтобы там посмотреть, как там занимаются спортом и как помочь можно там. Это интересная жизнь, я бы сказал. Особенно после того, как я ушел на пенсию, время было, чтобы путешествовать, посмотреть, помогать, поддерживать, вдохновлять. Это все очень важно, я думаю. Сизде эмнеси менен кызыктырды ушул спорттун түрү? Но я могу только сказать самое одно. Мне не раздражает еще, но то, что спортсмен не каждый раз может попасть в десятку, это все-таки
вдохновляет тоже с одной стороны. Хочется хороший результат показать. Но не получается почти никогда. Но стремиться к этому можно. И тоже наш вид спорта такой дружественный, хотя мы соперники на линии стрельбы, но мы тоже в то же время тоже все члены одной хорошей семьи. И мы радуемся друг друга. Но когда идет турнир, то мы соперники. Мисалы үчүн спорттун бир түрүн ала турган болсок, мисалы үчүн эле ошол ММА, режиссу, эр уруш, ошол сыяктуу спорттун түрлөрүндө сөзсүз түрдө спортчу баягы салмак коют, өзүнүн баягы тамак ашына көп көңүл бурат да. Ал эми жаада кандай? Ошондой бир атайын бир диеталарды кармайсыздарбы? Кандай тамактанасыздар? Албетте тамак жагынан да негизи диета деген туура тамактаныш керек да. Туура тамактануу деген бар. Бирок айта кетсем, андан тышкары мисалы үчүн спортсмен өзүн кандай удобный сезсе, мисалы үчүн өзүн кандай ушу эмесинде ден фигурасында жакшы атса, кайсы күчтөнүп турган кезекте ушул кезекти кармаш керек да. Ошонун баарын тренер байкап туруш керек. Мисалы үчүн көп спортсмендер бар, башка өлкөлөрдүкү мисалы үчүн аябай чоң болуп, мисалы үчүн атышат да. Ал бизде жанакы толук адамдар, арык адамдар, ар кандай адамдар бар да бул спортто ата беришет. Бирок өзү спортсмен бир өзүнүн состояниясы болот, өзүнүн ушуну аябай кармап, ушул жерин чувствовать этип, ушунда кармаса өзүнүн денесин туура тамактаныш керек. Албетте тамак жагында карайбыз, туура тамактаныш керек. Эми сиз баягы машыктыруучу катары айтсаңыз, спортчуларга баягы мотивация, моралдык жактан дем күч берүү өтө маанилүү. Ошол мелдешке чыгаардын алдында сиз спортчуларыңызга кандай дем күч бересиз? Албетте маанилүү. Биз өзгөчө бул жаада абдан маанилүү болсо керек, э? Ар бир кишиге бул жаада эме да. Бул жаада аябай психологически болгондуктан ар бир кишиге өзүнчө подход кылабыз да. Мисалы үчүн ушул эле айтып кетсек, Асель менен барганда азиатский игрга, Асель берден бул алдыңкы спортсмендердин биринен Асель анын бул көнгөндө жакшы настроение менен атканга, анын соревнования келгенде кичине соревнованиянын немесин алып калат да, атмосферасын. Ошондуктан Аселдин жанында иштеп, Асель менен иштеп атканда мен аракет кылып аттым, Аселди алаксытайын деп. Асель менен сүйлөшүп, ар кандай нерселерди айтышып, экөөбүз ушундай жакшы сүйлөшүп жүрдүк. Ошол жерден да соревнованиянын учурунда алаксытып эметип сүйлөшүп аттым. Аселдин результаттары да жакшы, өзү да өзүн жакшы контролировать этип, жакшы результат болду. Анан ар бир спортсменге ар кандай настрой беребиз да. Мисалы үчүн мотивация дегенде, мотивация, конечно, башка ушундай чоң соревнование чыкканда эле, уже өлкөнүн атынан чыкканда Кыргызстан желбиреп аткандан өзү бир мотивация болот да. Анан кийин ар бир спортсменге индивидуальный подход дегенде, бирөөнү катуураак урушуп койсоң жакшыраак атат, бирөөнү мактап койсоң жакшыраак атат. Ошондой эле ар бирине индивидуальный подход кылабыз да. Ар бирине өзгөчө. Ошол. Мисалы үчүн Асель айымга кандай подход кылдыңыз, сиз айткандай? Асель менен сүйлөшүп эле аттык. Жөн эле мындай эле тренер менен спортсмендин ортосунда болгондой эле сөздөрдө болот да. Ар кайсы боюнча эле сүйлөшүп эметип аттык. Биз ошол мактап, Аселди мактап туруш керек. Мактай турган эле кыз бирок негизи эле айымга мактоо жарашат экен да, э? Негизи эле мактай турган кыздарга мактоо. Негизи эле айымдардын көбүнө эле мактоо жарашса керек. Эми ошол жакында эле 3-дүнөлүк көчмөндөр оюндары болуп өттү. Ошол жакта сиздердин спортчуларды да көрүп калдык да. Ал жакта ат салышып, ошол салттуу жаатууда мелдешке катышышты да. Анан ошол салттуу жаа менен ошол олимпиадалык жаатуунун айырмачылыгы, өзгөчөлүктөрү туурасында эмне айта аласыздар? Экөөнүн айта кетсем, бизде Кыргызстанда жаа атуу десе эле, баягы ушу көчмөндөр оюнда аткандай таяк жааны элестетишет баары. Ал деген ушул таяк жаа ушу көчмөндөр оюнунда атылат. Мисалы үчүн
өздөрүнүн арасында турнирлеринде аттылат. Биздин жа дегенде биздики бул олимпийский түрлөрүнө кирет да. Бул ар бир спорт эле олимпиадага кирбейт. Ушуну биздин эл ушуну бөлүштүрүш керек да, билиш керек да. Анан кийин бул биздин жа олимпиадага киргенинен ушу бул олимпийский спорт болот. Бул да деген жабыз биздики аябай кымбат жа болот, аябай башка жа болот. Бизде стабилизаторлор болот, прицел, полочка деген болот, кликер, көп нерселер аябай башка. Экөө бири-бирине окшошпойт, жа эле болбосо, ушул эле жиби болуп, иши огу болуп, ушундай эле окшот. Бирок окторубуз да айырмаланат биздикичи. Экөө бири-бирине көп, вроде экөө тең жа деп айтылат, бирок экөө тең башка да, аябай эле башка болот. Анан бирок бизде ушу силер айткандай биздин кыздар катышты деп, ушу биздин кыздар барышты. Элиза деген, Тыналиева Элиза деген кызыбыз ушу 2-нчи орунду ээлеп келди ал жерден. Биздин школдо ал азыр да бизде катышат. Аяна деген жаш кызы, Сурстам кызы барды. Ал ушу эң жаштардын арасынан ушу эң жаш болду деп азыр да жазып интернетке аябай чыгарып атышат. Ушу жаш кыздардын арасынан болду. Бул көп седеп, көп кыздар барышты. Саадат деген, ушул эле Аселе же 1-нчи орунду алган. Булар да биздин школдон чыгышкан, биздин школдо машыгып, бул жакшы техника деген это ушу 1-нчи очередь ушу техника деп коюшат. Ушу техникасын койсо, жаатканды үйрөтүү деген да ушу баары биздин техника менен колдонуп көп ушундай атышат да. Биздин школдон чыгышкан, алар дагы азыр биздин школдо техникаларын коюп, башка тренерлерге кетип, азыр башка жакта отурушат. Эми бизди көрүп жаткан көрөрмандар ошол Жаатуу Сонун Турбаева бул деген адамды ушундай өнүктүрө турбайбы деген ойдо калып жатышса керек, бирок ошол эле учурда көрүүчүлөр өзүнүн ар кандай суроолору да болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн баласын ошол мектепке алып барып, жаатуу боюнча машыктырайын деп жатат да. Анан ошол сиз айтып өттүңүз, жаалар өтө кымбат депчи. Ошону кандай камсыздап бере аласыздарбы? Же болбосо ошол ээрчитип келген ата эне өзүнүн баласына ошол жааларды алып бериши керекпи? Ошол туурасында айтып өтсөңүз. Бизде новичковый дегендей ушу жаңы келген балдарга биз жаасын беребиз, ок, жаасын, бүт баарын беребиз. Инвентарьдын баарын беребиз. Анан кийин ушу жаалар аябай кымбат негизичи. Анан биз ушулардын баарын камсыздап беребиз. Бирок ал деген новичковый болот. Ал бир деңгээлге чейин атат. Баланын атып ушу техникасы, мастерствосу өскөндө балага албетте уже башка жа, уже профессиональный жа керек болот да. Ошол жерден ал жерден да жардам беребиз. Если эгер ата энеси ошо баламды колдойм деп любой спорттогудай эле мисалы үчүн алып берем десе, алып берсе болот да. Анткени бирок биз деле ошо жаасын бүт алып беребиз да негизи. Анан любой эле спортко барганда, мисалы үчүн ушул эле күрөшкө, ушул эле футболго барсаң, өзүң балаңа ботусын алып бересиң, өзүң борцовка кийимин алып бересиң. Бул бизде болсо, бирок биз жааларды беребиз. Ошондой да. Бул ар бир жа, ар бир балага настройкаланат да. Ар бир ок, ар бир балага настройка болот. Балдар өскөн сайын аларды да алмаштырыш керек болот. Ушуларды биз ошо тренерлер байкап, ушуларды карап турабыз. Анткени любой эле адам барып өзүнө жаа ала албайт. Мисалы үчүнчү, биздикинде ошо олимпийский жааны буга деген албетте өзүнүн таблицасы менен, өзүнүн күчүнө, баланын колунун узундугуна, боюнун узундугуна карата ошонун баарын алынат да. Мына бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Андыктан сиздерге эркин микрофон узатам. Келиңиз, Андрей мырза. Ну, я желаю спортсменам Киргизии много успехов, и чтобы через 5 лет мы встретились еще на большой арене, и я как зритель, а они уже как спортсмены на высшем уровне. Да. Спасибо. Асель? Ушул жаа спорттун түрү олимпиаданын эң биринчи спорт аял киши катыша алган. Мурда жалаң эркектер болчу. Ушу жаанын аркасынан аял киши биринчи жолу таймашып, эркектер менен тең таймашып калган. Ушу жактан билинет ким көзү курч көрөт, ким спокойнораак. Каларым баардыгыбызга ийгилик, ден соолук. Сиздерге рахмат бизди чакырганыңыздарга. Дайыма өнүгүп турайлы.
өзүбүздүн Кыргызстан желегибизди көтөрөлү, иманчылык, ден соолук, узун өмүр. Сиздерге чоң рахмат чакырганыңарга мистер Андреевске да чоң рахмат. Ушинтип бияка келип бизге ушу анализ кылып бизден өтүп кеткен, көрүп кеткен ушул ар бир спортсмендерибизге ийгилик каалайбыз. Жакшы олимпиада жолдоруна чыгышып, ушу олимпиада участниктери болсун, спортсмендерибиз мировой аренага чыксын дейм, ушуну каалайм. Ошол өкмөткө чоң рахмат дейм, биздин президент федерацияларга, вице-президенттерге чоң рахмат. Акыркы 5 жыл аралыгында ошол өкмөт тарабынан көбүрөөк бир ошол спорт жаатына көбүрөөк көңүл бурулуп жатат. Бул албетте кубандырат. Мындан да көбүрөөк көңүл буруп, ар бир спортчуларыбызга дагы жакшы бир колдоолорун көрсөтсө, абдан жакшы жетишкендиктерге биздин спортчуларыбыз жетет деген ойдобуз. Ал эми Андрей мырза айтып өттү, ошол биз ошол силердин спортчуларыңарды чоң аренадан көргөндөй бололу депчи, биз дагы ошого тилектеш бололу. Сиздерди ошол чоң ареналардан көрүп, көрмандык кылып, ошол эле учурда сиздер дагы жакшы бир жетишкендиктерге жетишесиңер деген терең ишеничтебиз. Ал эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет эскерте кетейин. Бүгүн Спорт Тайм көрсөтүүсүнүн алкагында Андрей Корлар, эл аралык эксперт, Зайырбек Бердибаев жаатуу курама командасынын баш машыктыруучусу, Асель Шарбекова жаатуу курама командасынын алдыңкы спортчусу бүгүн бизде мейманда болушту. Ал эми Спорт Тайм көрсөтүүсү ушуну менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда болгон Гүлзада Жолдошова кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.